Жатасың анан. Бош болсоң эле кечке телевизор көрөсүң. 15 жыл сени көрдüm го. Эми телевизордо көрөйүн кичинамай. Анан дагы бошоп калсаң, атыңы менен улакка жөнөйсүң. Ами улакка атчан барабы? Сен мени барайынбы? Элдин баары атчан жүрсө. Кызык, Улаккаларды эмне таптың? Чекеңди жарып, тырык болуп келдиң го. Кемпир. Шрам украшает мужчину, а женщину фингал деп коет, кемпир. Вот так. 24-25, 26, 27 декабрь күндөрү жаңы жылда Ош ТV телеканалы менен бирге тосуңуздар. Эстеп көрсөм, 5 жылдан бери элдин аялдарына окшоп концертке бар эле экенмин. 5 жылдан бери сен көрө турган концерт келеле экен да, кемпир. Сен экөөбүз көрө турган концерт эми келиптир азыр Ош ТVдан көргөздө. О, Касиет Гранд деген ресторан ачылган, билесиңби? Ошол жерде как раз сени көз көрө турган 4 күндүк концерт болот экен. 24 декабрь күнү Керим Турапов, Бактияр Токторов, Аскат Мусабеков катышат экен. 25 декабрь күнү Абдылда Иманкулов, жана көз бакырайган Тынар Курбаналиев, Ырысбек Жантөрөев, Жаңыл Кудайбергенов катышкан Кодулдардын концерти болот экен. 26 декабрь күнү республикабыздын эмгек сиңирген артисти сен сүйүп уккан агабыз Бек Борбиевдин концерти болот экен. Койчу. 27-си кече Ташкентте, андан кийин Москвада Кремльде концерт койгон мен сүйгөн ырчынын концерти болот экен. Самара Каримова мынакей. Сонунго барабызбы? Жөн эле майда иште концертте жүрө бербей, ошондой концертке баралы. Тамак ашы, салаты, дасторкону менен экен. Сонунго? Мынакей. Ошол концертке баралы. Достор, силер дагы өткүлө. Биз муну экөөбүз ошол жерде болобуз, барсаңар. Телефону 0707 93 92 47 0990 66 48 66. Билеттерди Ош ТV телеканалынын кеңсесинен жана Касиет Гранд ресторанынан алсаңыздар болот. Салам алейкум. Отурасыңар анан. Силер деле биздин айылга окшош экенсиңер. Мына мен айылга участковой болуп келгенде жаман көп нерсе башыман өттү да. Ошондо төрөлгөн балдар азыр асты кесилип келип отурат. Айылда мактанбай эле коеюн, айылда мына иштегеним 30 жыл болуп калды. Келгенде лейтенант элем, азыркыга чейин лейтенантмын. Дарак бир жерден көгөрөт. Бөлөк жака деле айтып атышат, барган жокмун аяка. Ушул жерден көгөрүп атам да. Нормально көгөрүп калыптымбы? Өз негизи лейтенант болгон өзү жакшы да, погон, билишет айылдагылардын баары. 8 жаштан 80 жашка чейин билишет. Жаман авторитетмин да айылда. Мен келатканда кишилер жөн эле кой. Иттер тоок-бооктордон бери жок болуп кетет да. Шундай. Экөө мушташты дегиче мен ортосундамын. Экөө бири-бирин тумушка койгондо эле мен ортосунда, экөөнү эки жака эле курсакка койгулуп атам, биягынан бияга. Мага эч ким тең келбейт, менен урушпайт да. Себеби эки жолу уят болуп калат да. Эгерде мен уруп кое турган болсо бир жолу уят болот. Эртеси айылдын аксакалдары айтат. Мен уруп койгон эменчи, иши түгөнүп калганса ошо участковойду урубай эле койбойсуңбу дейт. Бир уят болобу? Менден токмок жеп калса вообще уят болот. Элдин баары күлөт эртеси күнү. Ушу участковойдун токмок жеген жөлү эле калбайсыңбы деп. Ошон үчүн тең келбейт мага. Өзү мени айылда участковой дебейт, эрке бала деп коюшат. 10 класстын кыздары менен дискотекада жүрө берем. Алар мен младшой деп эркелетип коюшат. Шындай бийлейм. Мен 30 жыл мурдагы бийлерден бийлейм да. Аларга жаңылык. Мындай бийди каяктан билесиң дейт. Мен өзүм ойлоп тапкам деп койлар башта. Жаңы бий болуп сезилет да аларгачы. Яман жер калды. Баягы күнү бир Айдарбектин тебенек короосу бар. Кайры ар өтсөм эле тебет, бир өтсөм эле тебет, жаман жинге тийди да.
жүгөрүнүн бир данынын алдында ортосунан тешип жипке байлап туруп ыргытып койдум эле. Баягы короз ушундай жеди, же ары кетпей, же бери кетпей ушу кокосунда туруп калды. Сыр бербей, акырын билдирбей жипти аркама байлап койдум да кечке көчө кыдырып жүрө бердим. Элдин баарын крыша сылып кетти. Участковый кече күнү кечке корозду аркасынан ээрчитип жүрдү. Ушу короз бирдеке кылып койсо керек, видимо. Жаман таң калышты. Токтосоң токтойт, бассам басат. Ошондон кийин баягы короз мени көргөндө ушундай жүгүнүп турат да. Иттер да жаман коруп калган менден. Ушундай бир үрөнө кит бар эле. Картошканы ушундай очокко бышырып туруп, ысык кылып туруп, ыргытып койдум эле келатканда. Абет чыдап туруп, ушундай чиштегенден кийин оозуна баягы ысык неменчилер деп кол менен алып ушундай ыргытып ийди дагы. Ошондон кийин мен келатканда ушундай моң деп тиши түшүп калыптыр өзү байкуш. Жүрө албай калды. Яман жыргалды. Мен келатканда бирөөсүнүн ити дагы үйрөнө келе ээсин коркутуп коем, айтып коем, мындай үрүп чыкчы болсо айтып коем, итиңди атып таштайм. Десем ал байкуш итти көндүрүп коюптур. Дайыма тамак берген сайын менин сүрөтүмдү көрсөтө берип көндүрүп коюптур. Астыман эле жүгүрүп чыгат, тааныш. Жыргал. Өзү лейтенанттын бирок младший боло алсам деп атам да, себеби деген мага жанагы ыр жаман жагат да. Младший лейтенант деген жаман жагат да ошо. Ушундай. Эми, отурбайсың мен баспайм. Сөз укпай атасың, кайрылма. Же эмне кичинекей экенде тоготпой атасың. Кайерден болосуң өзүң? Тузактан? Тузак дегенде жер бар. Сузактанбы? Сузактан болсоң, конечно, сүйлөй берсең болот. Вообще-то сүйлөмөксүң, бийлесең да болот сага. Только бийлегенде мындай кыргызча бийлеге. Анча сузактар что-то Анжанский полкага түшүп калат экенсиң, көрбөңбү? Чүнө? Соткадан көрдүм. Шындай колду алат экенсиңер го мынаны. Шындай билейт экенсиңер. Биле берейинби? Окшошобу экен, окшошпойбу экен. Жана мен айтып аткандардын бирөөсү. Мен жаңы участковый болуп келгенде жаңы төрөлгөн болчу. 30 жыл болдум, 30га чыкты. 2 ходка кылдың окшойт да? Молодец. Командир кандай? Начальник. Жакшы. Жакшы. Каяктан? Ошо. Чыгып келгенден бери үйдө отурам да ошо. Эшикке чыкканга болбойт. Неге? Билбейм, эшикке чыксаң атташа айткан ушу үйдө отурабыз, эшикке чыкпай да. Чыга бербейм, сени беле койдо отур. Чыга. Командир. Сен начальник билесиң, мен зонадан чыкканда 120 келе элем болобу? Карасаңыз үйдө коркуп отуруп 100 келе болуп калдым азырчы. Мындай кылбайсың. Кайта мени бир бала кылып ошока киргизбирчи. Киргизүүчү? Просьба. Кантип киргизбейм? Эми бир бала кыл дейм, бир баланы айтсаң мойнума алайын. Машинаны өртөп бердим дейинби? Кайсы машина? Любой машина мага боло берди, любой. Жеп. Тиш эмне болгон, тиш? Тиш азыр бияда разборка болуп. Иште. Ничего, нормально. Командир. Мындай киргизе коюп, тияка барып, бияка барып кирип чыгыңа сага эмне курорт белем, интересный. Жок, эми бир бала кылсаң болот же. Мындай кылчу, киргизип коёрчу, эмне сага бир баланы кетет ошо, интересный. Жо эмне деп киргизем, шылтоо болуш керек деп. Жөн эле кирсем. Жанагы бирөөлөрдү ат таштап табылып аткандардын бирөөсүн мен аттым деп айтайынбы ошону. Сен аттың беле? Тапанчаң барбы? Жок. Атаң башы менен атасың беле. Интересный. Ан үчүн тапанча болуш керек. Анын дагы ичинен номерный знактар жок болуш керек. Начальник, мен сага жакшылыкты айттым, айттымбы? Эртең бирөөнү бир бала кылып койсом, сотто айтам, мен участковыйга айтканмын дейм, жакшылыкча киргизип кой дедим, Койчу башым артты. Кандай эле неме? Барчы. Бар, давай, жат үйүңө. Тыйыш жата бербейсиң. Чечпейсиң балды кийимиңди. Башка кийим жок болсо эмне чечем, интересно. Айттым сага мен. Анан кийин айтпады дебейин айтып кой. Бияқты қара. Үйленем деп жүрбедің білем.
Өзү негизи кызылдар менен сүйлөшчү маселе ал. Ага никаны айт. Ушул отурабыз, ушулар менен эле алышып эле. Азыр да бирөөнү чакырдым эле. Бул 4 жолу хотка кылган да. Авторитет. Кыйын эми, бул киши вор болбосо дагы өзүнчө бир авторитет. Мына. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Эм балам турачы, мага болбойт да сен менен учурашканга. Никаны айт. Шынчет. Атак западло билесиң балам, учурашмакмын эми, билесиң, учурашып койсом деле болмок эми. Алып кел тигини шүдүрүмдөй болуп турбай бияка. Алып кел. Чакырган экенсиң. Келдик мынакей. Эми чакырабыз дем аксакал. Эми мен сизди бир эмес 3-4 жолу барып келген сиз тияка. Атак көрдүк да, көрдүк билем. Понятка бар ал тууралуу, бар. Эми ошон үчүн сизди мен сыйлайм. Эми айтып атам, вор болбосоңуз дагы өзүңүзчө авторитетиңиз бар. Туурабы? Рахмат. Мен сизди сыйлайм. Бирок мына балдарыңызга түшүнбөй калдым да такыр. Мына эки балаңыз сиздин атанын жолун жолдойбу деп күтүп атсак, мен өзгөчө күтпөдүмбү. Уят кылды. Мага клиент болот эле да. Эл караган бетим жер каратты ошол эки. Ой, экөө тең университетти бүтүп туруп мугалим болуп алып сизди уят кылбадыбы? Мээси болбогон үчүн ушуну кылып атат да. Мугалим болобу дейм. Болосо экөө бир 3 жылдан отуруп келсе өлөбү. Ошону айтам да, сизди вообще тартпаптыр да. Жер каратып атагына. Неудобно. Өзгөчө заслуженный мугалим болгондо мен да бер жактан неудобно болдум да. Жөн эле мугалим болдум. Заслуженный мугалим. Айтпачы ошону. Мен ошондой баланын барынан жогатасын озайын. Эми мен ойлоп калдым, сиздин эми ишенгениңиз эле мына көкүрөк күчүңүз, ушунда бир үмүт бар. Бирок бул эми аксакал менен айтып коеюн, сиз мына чоң нерседен баштагансыз, машинеден баштагансыз, банкка киргенсиз, канчага чейин кармалбай жүрдүңүз. Анан А мына көкүрөк күчүңүз уурдаганы майда бул, үндүк тоок эртеси күнү кармалат. о таң азыра мелочь. Гевете сууга таң. Эми Ошондой кыласың ба? авторитеттүү кишинин эмеси авторитеттүү болуш керек. Уят кылып атат балам, уят. Заман өзгөрүп калды. Өзү байдын уулу бай, урну баласы уру болот дечи эле, азыр тескерисинче болуп кетип атат. Урну баласы депутат болуп кетип атат дагы, байдын баласы уру болуп кетип атат, түшүнбөйсүң, ошон башым айланып калды азыр. Жок балам, өзү чакырткан экенсиң, эмне сөзүң бар, айтчы. Ой аксакал, сиз өзүңүз убада бербедиңиз беле? Сенин жаныңда көп туруш, сен менен общение кылыш мен үчүн өзү западло. Эми аксакал мындай, өзүңүз убада бергенсиз, мектепти бүтөрүм менен кетирем дегенсиз, туурабы? Кетет. Айтыңыз, кетире турган болсоңуз эле ошол боюнча. Буйруса кетет. Кетеби? Бүгүн кетирем. Мен элдерге барып айта берейинби? Эмне деп айтасың? Ой, элдер айткан, эгер кете турганы чын болсо төлөө беребиз деген, күтүп атышат азыр. Барып союш боюшуңарды союп төлөңөр. Болду аксакал, өзүңүз сүйлөшүп неме кылып коерсиз. Мен өзүм бүтүрүп коям муну. Ол кебете сууга таңмаусурайт. Бирөө бир түзүк бир мени тартпады го, бирөө мени тартпады. Уят кылып эки балам жогорку окуу жайды бүтүп келип, айылга мугалим болуп алыптыр. Өлүп кетем жөн эле. Күйүп кетесиң жөн эле. Эй, эмне деп атат ону? Эмне деп атат? Атаңын алдырайын, мелочь. Адамды уят кылган шерменде. Атай, мен урулу колуман келбейт экен. Тоогудай. Кой колуңа кирбедиби? Айылда міне көп, уй көп, ал колуңа кирбедиби? Кебете сууга таңына узурайт. Мен уят кылган. Эй, мына 11-ди бүтүп атасың, 11-ди бүттүң. Алигиче эч нерсе жасабадың, эч нерсе. Эй, мен 7-чи классымда детский колоннага 2 жолу ходка жасадым, эй. Мына 11-ди бүттүң, алигиче сезонун астанасын көрө элексиң, кебете сууга таңына. Адамды уят кылган. Оякта аяшталарың сурап атат братвалар. Бала отурду, эмне болду деп. Уялып атам ошолорго айткандан. Кебете сууга таңын, кебете сууг. Мына мен 4 жолу. Өйнүн заман, заман атаң. Муну азыркы заман ошол убакта болгондо, менин жаш убагымда болгондо. 4-чү котканы жасагыча 2 сазыпка депутат болот элем тагын азырайын.
Gevete soğuk. Жүрөсүң bir yerde gelip alıp. Зато мен жақсы оқимын да. Okunu aytma, okunu. Okunun oğusu çıkmasın o zaman tanladı. Okuyayım et. Атай, мен қолыман келбейт екен. Қолыңан келбейт екен. Институтқа оқи берейінші. Yok. İnüstü bütken ona ekoyu gökmeye. Adam duyat kılıp. Oşalardan aynen bratvalar menen de kapşıya üzüldü 40 gündörü. Uyat kılıp adamdı gevete suğata. Okuyayım. Hey! Mına Abdükar'ın balası okuvaylı. 11'de büttü 9 yılga kamaldı. Geldi mına bir kirpiç zavodunun direktörü. Sağokşa okuyayım degen kökmeyler 4'ten 5'ten diplom çöntögüne salып alıp o şerde oşanın kolunda guruşçuk bolup iştep atat. Öňü suğuk atağına. Uşulardın aynen çını bratvalar menen apşenya üzüldü atağına uzurayın. Uğurlu kılıçtı da bilmeysin. Қолыман келбей қойды, өлкетейім. Қолым қалып. Hareket kılıç gerek. Қолым барбай қойды. Kolum barbay koydu. Al naraktan niyet kılıç gerek. Білбейм, мен деле Гевете суға. Сізді сыйлап өзім бардым, қолым барбай қойды. Gevete suğata. Hey! Mına şaharga jen ötüp tam hey. Meni uyat kılba. Институтқа оқи берейін. Шарқ. Institutun. Oku turalı oz açma da otam mesela. Hey, oku turalı oz açma. Şaharga bar. Şaharga bargandele bir men ayaka zıvına kılıp koyayım ayestalarına. Шардың қай жеріне бар? Bir atvalarga barasın. Barı bile bir uğurlukka koşul. Bir çoğun mafiyaga. Ha bilem de sen batıla karma alıp kalasın sen gökme. Kamalasın 5 yıl oturup çıkasın. Anan sekin kişinin aftar dediğimi de başlaysın. Ağa çeysen o şerde de uyat kılat da bir de abdıra o şerde men okuy telefon. Oku toralı ozun açmasın aytıp koyun, uktun mu? Оқи бербей. Şaharga varasın. Aytıp koyayım ben sana. Muna jol gireni de verip koyayım. Жол көрейін. Өре қалай берін. Muna jol gire. Muna menen bir deme kılıp jetip alasın. Düşünüp atasın bunu minege verip atam. Balaket düşünüyorsun mu tağını? Bunu onu alasın dağı taksistin arkasına otur, canına oturbay. Canından baykap kalat. Arkasından oturuşu, jetkendel o şerge takaysın o şerden. Şaharga vargandayn aytıp koyun, şaharın boru-boruna toktatpay. Şaharın boru-boruna toktatpay. Қайғына барасыз? O bıçıkan boyun alıp barıp toktattırgan. Бычыка деген не? Ya. Бычыка микрорайон бұл. İyi tanrım. Baştalgıç çoğunluğun kariyerası da bu yerde. Baştalgıç çoğunluğun kariyerası. O şerge arasındağı aytasın bolbosa sekin tığı veresin soğuk ap çıkıp. Uktun mu? Қолыман келмейді. Gel kolman gelmeydi. Adamdı uyat kılba ya tam olurum. Bargandan keyin de. Uktun mu? 5-6 yıl otur. Okuy telemler çıkıp albay. Men uyat kılıp atasın yerde. Men aftar dedim get otat. Palançanın balları büt okup atat dep. Оқиынша атам, о. Mına podverşka kılıp otat poddenlikler. Uktun mu? Bas. Sen bu gevetengde bu gelese bir takside tanıday almaydı da bas men özüm barıp arık tor orak bir kork orak taksiga salıp berem. Özün alıp barıp dedim alan. Bas. Yürü.